Рахмат, Дастан Арсбек, урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги 3-чү маселени билим берүү жөнүндө дагы такташат турган жагдайлар жаралып калды. Ошон үчүн күн тартибинен алып коюңуздар суранам. Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Саламатсызбы, Дастан Арсбекович. Өзүңүздөр билесиздер, өткөн жумада 8 март күнү аялдардын укугу деген темада биздин Борбордук аянтта митинг өттү. Бул митинг биздин Кыргыздын улуттун оңгусуна балта чабылган митинг болду. Себеби Орто Азияда биринчи жолу баягы гей парад өттү да. Анан албетте билбегенге бир эле митинг өттү. Билгенге биз Кыргыздын каада салтын, үрп адатын, баскан жолун, нарк напсилин тепседик. Мына Алайдын ханышасы чыккан Курманжан Датка өзүнүн уулун ошол элинин өмүрүнөн кечип, уулум ажалга тике кара, сенин өлүмүңөн менин элимдин өмүрү кымбат десе, ошол биздин Курманжан Даткабызды маскаралашты булар. Ошол үчүн Дастан Арсбекович, сизден талап кылам. Ошол митингди кимдер уюштурду, эмне максат менен, кимге каршы, бүгүн палатага улуттук коопсуздук кызматын, ички иштер министрлигин, иш кылса укук коргоо органдарын чакырып баа беришиңиздер керек. Ошол добушка коем. Себеби биз мына бу жерде Манастын тукумубуз деп дайыма мактанабыз. Мына бу жерде парламентте Алайдын уулдары бар, кыздары бар. Унчукпай койгонубуз болбойт. Ошол кыргыз экенибизди далилдегибиз келсе, кыргыз деген туубуз барына сыймыктангыбыз келсе, кыргыз ансыз деле аз эл. Шайлоого барганда биздин жигиттердин баары айтат, 6 миллион калкбыз, буюрса 60 миллион калк болобуз деп. Эркек эркекке үйлөнүп атса каяктан 60 миллион калк болобуз? Анда унчукпай отура берели, парламент оозубузга талкан сулуп алгансы, эртең Кыргызстан эмес, Гейстан деген өлкөгө айланабыз. Добушка коем, урматтуу депутаттар, колдоп бериңиздер. Үчүнчү микрофон. Дастан Арсбекович, Ергешев, Кыргызстан фракциясы, мен да ушул коллегам Жылдыз Мусабекованы, Аманбековдун айткан толугу менен колдойм. Бул 8 марттагы болгон жүрүш, бул туура эмес жүрүш. Бул коомчулукта аябай чоң резонанс жаратты. Бул деген биздин ата-бабабыздан калган салтка, ушул улутту сактай турган бул тил менен эле салт экен. Ошол салтыбызга туура эмес келген жүрүш болду да. Бул башка көз карашты бизге таңуулап жатат. Биздин улуттун сакталып калышына, мамлекеттин сакталып калышына бул туура келбеген көз караш. Ошон үчүн мен Жылдыз Аманбековдун толугу менен колдоп, шуну коюп беришиңизди мен суранам.